биздин каналга жазылып акыркы болуп жаткан жаңылыктарды билиңиздер. Бүгүн эртең менен Сусамыр Талас-Тараз жолунда Volkswagen Passat жана Honda Odyssey унаалары кагылышкан. Кырсыктын кесепетинен 2 адам каза болуп, дагы 5 киши жаракат алып, ооруканага жеткирилген. Учурда окуянын чоо жайы такталууда. Елді қинап қойған жоқсыңар үшіме. Кеше Таласта жүрдік, сізге қайылдың, елдің барды илеп жүріп, жүгіріп жүреді подъезде. Аристон сайса өшіп қалады, неме сайса өшіп қалады. Ел ақша төлеп бергенде нормальный свет берсіңер керек тәсілер. Чектөөнү айтып атасыз. Чекті уже 5 киловатт бі жана 4,5 км içinde. Почти бар, все кеше ел қыдырдық, елдің барлы ошаны айтып отырды. Ошыны бір жолы бар бі? Нормальный қылып қойылмау. Абонент қанша адам беріліп отыр? Абонент ақшасын төлеп атады, абонент ақшасын төлеген абонент условия түзіп беруші керек та біз ограничение кіргізіп қойып. Неге деймін да ошол? Марат Молдонович, бұл эми боюнча мындай да жанагы сиз туура айтып атасыз. Эгерде бизде жана мисалы үчүн ошол ас күйө счетчик менен управлять эткенге мүмкүнчүлүк болуп атат да. Себебин айтайын. Биринчи себеп ошол узылда, ошол айылда же ошол фидерде нагрузка болсо, биз ас күйө счетчик менен светин өчүрбөй туруп, нагрузкасын азайтып, жана час пиктен өтүп кеткен. Урматтуу Москва шаарындагы мекендештер, Умбем клиникасы төмөнкү кызматтарды сунуштайбыз. Педиатр, гинекология, стоматология, неврология, хирургия, кардиология, лор, УЗИ жана башка. Андан тышкары массаж жана бардык лабораториялык анализдер. Толук маалымат +7925 103 22 77. Биздин дарек Москва шаары, метро Нахимовский проспект, Сивашская 7, корпус 2. Сиздин ден соолугуңуз биздин камкордук. Келден кайра нагрузкасын берип атабыз. Муну кылбасак, подстанция линия өрттөнүп кетет. Аны жакшы билесиздер. Анда мындай каражаттар тауып туруп подстанцияларды коюш керек да. Эми азыр сиз мындай айтып атпайсызбы эми? Талай көмке, сиз төлөдү, айтып атасыз, экөөбүз күлүп сүйлөшүп отурдук. Ну там-то народ мучается же. Жана бир Аристон, бир или же болбосо силердин жана 5 киловаттыңар аерде Таласта жок. Значит, ылдый. Мен билбейм. Рахмат, урматтуу Нурланбек Тургунбек уулу. Урматтуу депутаттар. Мен да бүгүнкү маселени көйгөйлүү барыбыз күбө болуп турган Бишкектеги иш тууралуу айтайын дегем. Алмаз Акунжанович, мына сиз билесиз, биз 3-4-5 жылдан бери ушул маселени катуу көтөрүп келатабыз. Жогорку кеңештен бирок эч кандай жылыш майнап жок. Мына 50 миллион долларды кредитке биз ратификация кылып бердик. Андан сырткары 10-20 миллион гранттар келип атат ушу абаны тазалоо боюнча. Бирок эч кандай жыйынтык жок, көрбөй атабыз. Мына бүгүнкү да газ ышталып, айласы болуп калды. Дагы ошол өпкө оорулары, онкология оорулары, жаш балдардын оорулары күчөп атат. Биз канчалаган чоң долбоорлорду ишке ашырып атабыз. Бирок биринчи очурунда ошол биринчи ден соолук болбосо, ошол чоң долбоордун бир тиын кереги жок да. Урматтуу төрага, кийинки жыйналышка сиз чакырып койсоңуз, тийиштүү мамлекеттик органдар келип бизге чечимдерин айтсын, отчетун берсин. Ушунча миллион алдык кредитке эч кандай майнап жок. Бул жакын арада оңолбойт. Биз өзүбүз ушул жерде турабыз, биз да жоопкерчиликпиз элдин алдында. Себеби чечим жок. Мен ушу 2 жыл мурда көтөрдүм да маселени. Профессор Асанов Арстан Аблезовичтен чечимди айткан, решение айткан. Ушул бизден чыккан көмүлөрдү брекетте өтөп. Брекетке деле көп акча керек эмес, ошондо проект болгону 15 миллион доллар болчу. Ошондо кара кечени толук брекетке өткөзүп, түтүн чыкпаган көмүргө айлантабыз дегенде ошондо дагы өкмөт колдогон жок. Эч кандай чечим жок. Мына газификация кылабыз деген эмне болду? Аягына чыккан жок. Газды $1 бердик эле, ушу келишим менен газ киргизсин деп. Чакырыңыз аны дагы жооп берсин. Эмне үчүн толук газга кирген жок? Мына альтернатива жолдо кириш керек да, бир эле газды карап отура бербей. Акыры биз жооп беребиз. Мына азыр акыркы күндөрү больницаларда онкологиялык оорулар абдан көп болуп кезек болуп атат. Эртеңки эл бизден сурайт, эмне кылдыңар деп. Ошон үчүн урматтуу төрага сиз чакырыңыз, кийинки жыйын эгесин дагы конкреттүү решение менен келсин, чечимдер менен. Жөнүнө келип анан мынтип атабыз кереги жок. Убакыт келди. Акыры бирөө жооп бериш керек да.
Биз деле ошо базар менен иштешебиз да. Ошо ЭТТМди бизден бошотконуна абдан ыраазы болдук. Биз баягы onu işletkeni spesialist табыш деле проблема болуп калды да. Баягы мурун 2 бухгалтер иштесе 4 бухгалтер болуп баягы. Бирок азыр кандай болуп атат билесиңерби? Мындай болуп атат азыр. Жыйналыштарга барсам эле мына бизнестин ээлери айтып атат. ЭТТНин кереги жок деп. Бирок бухгалтерлерди жыйналышка жиберип коет экенсиңер, алар келип алып ЭТТН кошулду деп атат. Анткени алардын айлыгы көтөрүлүп, дефицитный товар болуп турду бухгалтер. Бухгалтериңен сурачы бар. ЭТТН керек билсең керек дейт. Себеби анын айлыгын берип, мурдакыдан кадырлуу болуп калды. 2 бухгалтер 4 бухгалтер болуп, бирөөсү декретке чыгып кетти, экинчиси Бишкекке малик ашырып, өзүм отуруп печать кылып анан көзүң карап калды, туурабы? Ошо ыраазычылык билдирип коеюн дедим да ошону. Жумуртка сатасың. Ооба. Сырттан кереби жумуртка? Азыр тосушту окшойт, өзүбүз обеспечение чыкты 100%. Убактыңыз болсо, көрсөтпөйм. Карасуу мынакта, ары коет эле фабрика. Шашпа. Экинчиси Бишкекте дагы бир топ ушул жарандар менен жолуктум эле, ошонун алкагында азыркы курулаткан үйлөрдүн сапаты боюнча да маселе көтөрүштү да. Мен чын айтайын, алыс кетпей эле бир курулушту карап көрсөм, көзү менен эле көрүнүп турат, ошол жерде мындай кыйшык турат да. Курулуп бүткөн болбосочу. Жан талашып фасадын жабып аткан экен. Мен токтотуп туруп, частный геодезист алып келип тактырып көрсөм, мына бүт документтери бар, кыйшык чыкты. 5-шилерден баштап полностью кыйшык не соответствует требованиям. Аны ал жабып атат дагы, азыр алып барып сатам деп атат. И сатты уже. Элге да уже сатып бериптир жарым, ошочу. Эми кандай кылабыз анда? Көзү менен карап турсаңыз кыйшык турат. Адресин айтып коеюн. Айни Островский кесишиндеги неме. Азыр сизге документтерин өткөзүп берем. Үчүнчүсү. Мен нормально акча төлөсөм, жаран катары. Мен нормальный свет алышым керек да. Мына силер азыр тарифти көтөрүп барасыңар, элин чукпай мейли деп бул жакшы аябай. Биз жана жетишибиз керек. Сиз айткан пикет. Но биз нормальный электр энергия алышыбыз керек төлөгөндөн кийин. Ограничить этпешиңер керек да бизди. Элди мен бизди деген мен деле элдин атынан сүйлөп атам да. Марат Молдонович, бизден мисалы үчүн Кыргызстанда, мисалы үчүн кошуна мамлекеттерге караганда, Тажикстанга караганда мындай ограничение жок. Бир убактылуу ограничение, жана ошол кубаттуулугун эле чың алуусун азайтып коюштун максаты болуп атат да. Азыр өтүп кетели деп атабыз. Эми өчүп атпай, үйүңө жүгүрүп чыгып атпайсыңбы? Адам кайра жүгүр. Это же дискомфорт же любой адамга төлөп берген адам. Марат Молдонович, эми өзүңүз Ладно, хорошо, мейли, ошону жакшы. 30 жылдан бери курулган немени 3 жылда куруп бүтүш кыйын го дейм. Жаңыртып. Азыр Жеңишбек Шермаматович айткан 1,5 миллионду коюп койсоңуз вообще элдин баары кыйналат. Ошону жок, ошону айтып атам, бир 5 эмес, же толук 5 бербей атсыңар, ушуну текшерип коюңузчу бир. Силер айткандай 5 жетет деп атсыңар, карап койсоңар алтын сендер. Үй ушундай кылып коюп атсаңар болуш керек, келесир ограничение. 5 болсо жетмей экен. Концепте Ал канча шаар бар Кыргызстанда? 44. Кандай сиз зам министрсизби? Ооба. Канча шаар бар? Мен сизден шаарды сурап атам. Кыргызстанда канча областтык маани шаар бар? 31 шаар. Жок, областтык маани деген шаар. Областык мааниде 9. Жок, 2 республиканын 7-9 да. Сиз кызык экенсиз. Сиз зам министрсиз го? Ооба. Канча райондук маанидеги шаар бар? Жалпы саны 31 шаар. Туура эмес айтып атасыз. Республика боюнча жалпы сан. 33 бар. 33? О, Бишкек менен өзүнчө столица болсун октогой. 2 жазып алыңыз сиз. 2 республикалык маанидеги шаар, 12 областтык маанидеги шаар, 19 райондук маанидеги шаар бар. Сиз буну жатка билишиңиз керек да. Кийинки маселе